Салам, чоң айтасыңар. Бул видео Arduino платформасы жөнүндө боло турган биздин видео курстун 0-чү киришүүчү бөлүгү. Азыр Arduino деген эмне, кайсыл жерде колдонулат, түзүлүшү жана аны менен кантип иштесе болот деген суроолорго жооп издейбиз. Arduino бул микроконтроллердин негизинде иштеген, ар кандай электрондук түзүлүштөрдү иштеп чыгууга мүмкүнчүлүк берген ачык платформа. Жөнөкөй сөзү менен айтканда, бул кадимки конструктор. Керектүү бөлүктөрдү чогултуп, жөнөкөй жарык диодун күйгүзгөндөн баштап, пульт менен башкарылган унаа же керек болсо самолет жана космолетторду да жасасаңар болот. Албетте кичинекей өлчөмдө. Arduino'нун артыкчылыктарын карайлы. Ал колдонууга өтө жөнөкөй жасалган. Ошону менен катар эле баасы дагы салыштырмалуу арзан келет. Ал көптөгөн кошумча тутумдарды көтөрө алгандыктан, чектелбеген ар түркүн функционалдуу тутумдарды курууга мүмкүнчүлүк берет. Өз долбоорлорун, тажрыйбасын жана билимин бөлүшкөн чоң фан базасы бар. Алар башталгыч иштеп чыгуучуларга тез жана пайдалуу жардам алууга, ошондой эле долбоорлор үчүн көптөгөн кызыктуу идеяларды табууда жол көрсөтүшөт. Arduino'нун дагы бир артыкчылыгы кросс-платформалуулугу. Аны кадимки компьютер аркылуу эле эмес, телефон аркылуу дагы программаласа болот. Жалпылап айтканда, Arduino аппараттык жана программалык бөлүктөн турат. Аппараттык бөлүктө керектүү тутумду ар кыл түзүлүштөрдөн чогултсак, программалык камсыздоо бөлүгүндө ага код жазып, аны кыймылга келтиребиз. Аппараттык бөлүк дегенде дароо эле такта ойго келет. Келгиле, азыр кандай такталар бар экенин жана алардын түзүлүшүн карайлы. Жогоруда белгилегендей, Arduino такталарынын ондогон түрлөрү бар. Алардын баарын карап, убакыт корото отурбай, эң негизгилерин карайлы. Uno Arduino'нун эң популярдуу модели. Ал үйрөнчүктөргө туура келет. Себеби башталгыч долбоорду аткарууга толук жете турган санариптик 14 пин жана аналогдук 6 пини бар. Ал эле эмес, санариптик пиндердин импульсунун кеңдигин модуляциялай турган 6 пини каралган. Аларды IMK пиндери деп атап койсок болот. Анын жүрөгү Atmega 328P микроконтроллери. Mega модели Uno моделинин чоңойтулган версиясы. 54 санариптик, анын 15 IMK пини жана 16 аналогдук пини бар. Ал Atmega 2560 микроконтроллеринде негизделип, оор жана көлөмдүү долбоорлорду аткарганга туураланган. Arduino Leonardo Atmega 32U4 микроконтроллеринде негизделген. Өзгөчөлүгү аны компьютер, баскыч топ же чычкан катары кабыл алгандыктан, ар кандай джойстик же геймпад жасаганга ыңгайлуу. Nano модели Uno моделинин эле түгөйү. Ошол эле микроконтроллер болгону сырткы түзүлүшү кичигирээк. USB-B'нин ордуна USB Mini жана 2 аналогдук пинге көп. Arduino Pro Mini модели ошол эле Uno моделинин дагы кичинекей түрү. Ошол эле микроконтроллер, бирок USB аркылуу кошулбайт. Өзүнчө программалагыч керек. 2 аналогдук пинге көбүрөөк, кичинекей долбоорлорго ылайыктуу. Азыр анын түзүлүшү жана курамы жөнүндө сөз кылалы. Бул Arduino'нун эң популярдуу Uno модели. Дароо эле көзгө илингени айтылуу Atmega 328P микроконтроллери. Аны схеманын мээси деп салыштырсак болот. Бардык эсептөөлөр ушул жерде болот. Бул азыктандыруу модулу. Ал 7 вольттон 12 вольтко чейин иштейт. Жанындагысы анын стабилизатору. USB порт аркылуу Arduino'ну программалап жана азыктандырсак болот. Uno моделиндеги USB-нин тиби B. Ал эми булар санариптик киргизип чыгаруучу порттору. Катар номерунун алдында сызыкчасы барлары импульстун кеңдигин модуляциялай ала турган пиндери. Астында жайгашкандары аналогдук кирүүчү пиндери. Бул сырткы аналогдук түзүлүштөрдүн маанилерин ала алат. Ал эми капталындагы пиндер азыктандыруу порттору болуп эсептелинет. Эгер зарылчылык болуп калса, платформаны кайра иштетүү үчүн бул баскыч орнотулган. Ал эми бул сүйрүү детали кварц резонатору. Ал тутумдун бирдей иштешин камсыздайт. Ошентип, негизги элементтер менен таанышып алдык. Башка модельдер дагы дээрлик ушундай эле курамдан турат. Бирок ошентсе дагы айырмалар кездешет. Мисалы, ошол эле Uno моделиндеги микроконтроллердин SMD корпусунда дагы болушу мүмкүн.
Соң программалык бөлүктү карайлы. Arduino IDE бул Arduino платформасы менен иштөө үчүн атайын иштелип чыккан интеграцияланган программалоо чөйрөсү. Ал иштеп чыгуучуларга Arduino такталарында программалык кодду түзүү, жүктөө жана мүчүлүштүктөрдү оңдоонун оңой жана ыңгайлуу жолун камсыз кылат. Arduino чөйрөсү бекер жана ачык программалык камсыздоо болуп эсептелинет. Ал компьютердин дээрлик бардык операциялык системаларына туура келет. Келгиле аны компьютерибизге орнотолу. Каалаган браузер аркылуу Arduino'нун официалдуу сайтына киребиз. Шилтемени видеонун сүрөттөмөсүнөн тапсаңыз болот. Андан кийин Software баскычын басабыз. Software кыргыз тилинде программалык камсыздоо деп которулат. Жаңа ачылган баракчанын мобил жеринен өзүбүздүн компьютерибизге туура келген версиясын көчүрөбүз. Мисалы, сиздин компьютериңиз Linux болсо, Linux'ту, Mac болсо, Mac OS'ту тандайсыз. Биздин учурда мен 10-чы Windows'тун 64 биттик версиясын тандадым. Бул жактан Arduino чөйрөсүн колдоо үчүн акча бөлүүнү сунуштады. Бул этап милдеттүү болбогондуктан Just Download баскычын басабыз. Өзүңөр байкагандай, программа көчүп баштады. Көчүрүү жыйынтыкталган соң программаны иштетебиз. Орнотуу башталды. Жаңы пайда болгон терезеден сунушталган лицензияны кабыл алабыз жана чөйрөнү өзүбүз үчүн орнотобуз. Кийинки терезеде программаны кайсыл дискке орнотууну сурайт. Эгерде дискиңизде орун жеткиликтүү болсо, өзү көргөзгөн папкага орнотуңуз. Бирок кааласаңыз, башка папкага дагы орнотсоңуз болот. Бир аз күтө туралы, программа орнотулуп баштады. Кут болсун, Arduino иштеп чыгуу чөйрөсүн ийгиликтүү орнотуп алдыңыз. Ал эми Android телефону аркылуу Arduino тактасына программа көчүрүү үчүн Play Market'тен мобил колдонмону көчүрөбүз. Бул жака код жазып Arduino'га көчүрө бересиз. Айта кетчү нерсе, бул үчүн OTG кабель керек. Ошону менен биздин даярдык соңуна жетти. Кийинки сабакта Arduino колдонуп биринчи схемабызды курап, биринчи кодубузду жазабыз.